Чытырман болуп калган экен, аралаганга болуу мүмкүн эмес. Ошондо мына кыргыз тайганы мергенчилик иттерди атайын үйрөтүлгөн. Ушунун ээлерине да чоң рахмат. Ушуларды алып келип аралап берген жана ийже жүрөт эки тайганын ага да рахмат. Артта карачы канча келе чыкмак. Belki bir baş jakşı, 5 baş andan jakşı deyip, bunu azırдағы мында сунуш болуп атат. Bunu свот аскырчен эмес, анда эл көп болуп калат экен, эс алып ачкан. Муну жумуш күндөрү жасасак депчи. Ошону анан жумуш күнү болгондо дагы түшкө чейин эле жасаш керек. Эл уктап жатканда эртең менен эрте уюштуруп, анан азырдагы мына бүгүн дагы көрдү, эмдикиде мында да опуктуу болуп калабыз. Жер шартында үйрөнүп алдык. Анда уже кыска кылып охота кылабызбы, кайсы точкаларды алабыз, уже баары билинип калды. Анан баарыңыздар орозоңуздар кабыл болсун, элдерде токчулук болуп, баары чороз айында, улуу Рамазан айында ниет тилек кылсак, баары мусулман балабызга Кудай таалам кабыл кылсын, баарыңарга чын ден соолук. Ушул мергенчилердин ынтымагы ар дайым бир жакка адамашты жеңден кол чыгарып, мергенчи деген статуска ээ болгон киши, мына өзүңүздөр билесиздер, 7 миллион халктын 3 миллион эркек болсо дагычы, кыйын болсо 15 миң охотник бар. Бул деген кыргыз жигитке берилген өнөр. Бул ар кимге эле бере бербейт. Азыр ар бир эле башка бир кесиптин ээсин алып келип мынтыкты берсең, мынтыкты кандай атат экенин дагы сыкпайт. Бул өнөр ар кимге эле бериле бербейт. Бул мергенчи жаратылышты коргойт. Жаратылышты туура пайдаланат. Мекенин коргогон даяр воинда. Мына илгери мергенчи деген айыл баккан ачарчылыкта. Мергенчи деген айылын коргогон. Анан ошон үчүн биз деген буну мергенчи деген статусту алып жүргөнүбүзгө аябай чоң кыймыкталышыбыз керек да. Мына бүгүн да ошонун результатын көрсөтүп койдуңар да.